Азыр көп сүйлөгөн адамдар бул акылдуу, билимдүү, кыйын деген түшүнүк болуп калды. Заман өзгөрдү. Тескери заман болуп калды. Илгерки заман адамдарда, илгерки уламаларда кыйлатул калам болгон. Аз сүйлөгөн. Суроо берсең жооп берген болсом сүкут болгон. Сүкут болгон. Алардын даваты балдар көбүнчө амалы менен болгон негизи. Аларды көрүп эле адамдар иманга келген, амалды көрүп эле сүннөткө жакындап келе берген. Бүгүн бизде баарыбызда, көпчүлүгүбүздө эмне болуп калдык? Амалыбыз жок, тилибиз эле калды, ошон үчүн таасири жок. Бул эми диндар адамдардын, динсиз адамдар деле кечке чейин өзгөчө аялдар калам сөз менен алек болот. Кечке чейин сөз менен, ушак айыл менен, гыйбат менен, бирөөдү жамандоо менен убакыт өткөзөбүз. Бул дагы адамдын жүрөгүн кирилетип, адамды Кудайдан алыстатат. Сени Кудайдан алыстатып, дүйнө менен мас болуп жашай бересиң. Бирөөдү гыйбат кылып, жыргап каласың. Бирөөдү шылдыңдап жыргайсың. Бирөөдү урушуп жыргап каласың. Бүт бардыгы ошол касратул калам, көп сүйлөгөндүн кесепети болот. Ошон үчүн бул айда Аллах субханаху ва таала кыйлатул калам не дегени? Сөздү азайт деген сөз. Сүйлөбөй койбой деген жер жок. Сүйлө, зарыл болгондо. Калган учурда кыйлатул калам болсун. Азыраак сүйлө, көбүрөөк тилиң зикирде болсун, Куранда болсун, истигфарда болсун, тобада болсун, пайгамбарыбызга салаватта болсун, саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушулар менен адам баласы өзүн тарбиялайт. Бул экинчи дагы чоң нерсе, көп сүйлөгөнгө аракет кылбаш керек, адам аз сүйлөш керек. Сахабалардын ичинде балдар эң улук сахаба, пайгамбарыбыздан кийинки эле эң улук сахаба Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Сиддик деген макам бар. Имамул Сиддикин. Пайгамбардан кийинки макам үммөттө эң афзал адам Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Бирок балдар хадис окусаң көрөсүңөр, эң аз риваят кылган Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Болсо пайгамбарыбыз менен эң көп жүргөн сахаба. İslamga çeyinde çok olgun, İslam'dan keyin daha çok olgun, hicratta da çok oldu, Madine'de de çok oldu, Mekke'de de çok oldu. Bolsa musunday sahaba, büt bar okuyaların güvesi olup durgan sahaba, ötü az rivayet kılat. Okuyucular, hadis okusanlar görüyorsunuz, An Abi Bakr Siddiq raziyallahu anhu diye hadis ötü az gelet. Sebebi az söylegen adam bolgan. Din, ulamalar aytar, dinde uşunday mamule kılsa, dünyaya gelgende bundan daha az söylegen deydi. Dünyaya gelgende bundan daha söylegen. Oşun üçün bir gün tilini karmap alıp, antı çıkarıp, karmap aytıp atты tiliге. Sen uşulunday nersesin, je meni beyişe kirgizesin, je tozokka kirgizesin. Dep özü talim berip atat deydi. Oşun üçün köp söylegen balдар bul adamdın kıyın ekendigi, bilimdүү ekendigi, alım ekendigi belgisi bolbойт.